Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын вице-спикери, коомдук саясий ишмер, Мээринбек кайрымдуулук фондунун төрайымы Надира Нарматова. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Надира айым, студиябызга кош келиптирсиз. Биз сизди студияга чакырганыбыздын себеби мына мурунку депутаттык кызматты аркалаган ошол Жогорку кеңештин ичинде болуп жаткан окуяга күбө болгон күндө дагы ошону негиздеп талдап билген депутат катары бүгүн Жогорку кеңештин алып барып жаткан жумуштары жөнүндө жеке пикириңизди билели дегенбиз. Сиздин оюңуз кандай? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар. Үмүт айым, рахмат сизге. Бизди коомдук саясий ишмер катары унутта калтырбай, коомчулукта болгон көз карашыбызды билгени чакырганыңызга. Эми биз өзүңүзгө белгилүү 5-чи чакырылышта 5 жыл бою толугу менен өзүбүздүн депутаттык милдетибизди, өкүлчүлүк милдетибизди мыйзам ченемдүү толугу менен аткардык. Эми мына бүгүнкү күндө 6-чы чакырылыштын депутаттары 3-чү жылды аяктап каникулга таркашты. Буюрса дагы 4-чү, 5-чи 2 жыл мөөнөттөрү бар. 3 жылдык мөөнөттөгү иштеген биздин бүгүнкү күндөгү парламенттин составын түзүп турган депутаттардын иш аракеттерин биз эми депутат парламенттин тагдырын түшүнгөн Жогорку кеңештин иш аракеттерин түшүнүп башыбыздан өтүп калган практик катары сырттан көз салып келебиз. Анын үстүнө экинчиден биз өзүбүз коомдо болуп аткан маселелерге саясатчы катары, коомдук ишмер катары кайдыгер эмеспиз. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндөгү биздин мамлекеттик башкаруу системасындагы бийлик бутактарынын эң негизгиси болуп эсептелген парламенттин иш аракеттерине сөзсүз түрдө биз мүмкүн болушунча кулактар болуп, таанышканга, ошолордун иш аракеттерине көз салып турганга биз кызыктарбыз. Анткени биздин конституциянын негизинде биздин мамлекет парламенттик башкаруу деп таанылган. Бирок эми биздин кыргыздын менталитетинде, кыргыздын канындабы, биздин ата бабаларыбыз да ошол хандар бийлеп, миң башы, 100 башы дегендер бийлеп, анан ошол кыргыздар уруу менен өздөрүнүн жетекчисине, ошол уруу башчысына, хандарга баш ийип келгендигини каныбызга сиңип калган бекен. Анан өзгөчө дагы 70 жылдык биздин тарыхыбызда дагы Союздун составында турган мезгилде биз бир гана коммунисттик партиянын жүргүзгөн идеологиясына, ошонун саясатына көнүп калган калк катары биз ошол 25 жылдан чейрек кылым өтсө деле ошондой бир жекече башкаруудан, бир багыттагы башкаруудан арыла албай, анан ушул өйдөнү карап келаткандыгыбыз бул жашыруун эмес да. Бул эми чыныгы реалдуу жашоодо ошондой турмушту кечирип келип атабыз. Эмне үчүн мен бул сөздү айтам? Себеби биз мына 2010 жылы парламенттик башкаруу деп бийлик алмашкан мезгилде атайын жаңыдан конституцияны кабыл алып, өзгөртүү толуктоолор киргизип конституцияны кабыл алгандан кийин, парламенттик башкаруу болгондон кийин биз ошол коллективдүү түрдө парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек эле да. Тилекке каршы биз мына 7-8 жылдан бери парламенттик башкаруу болуп конституция негизинде таанылганы менен иш жүзүндө биз дагы деле жекече башкарууга ыктап, ошо президенттик парламенттик башкаруудан биз арыла албай атабыз да. Мен мисалы үчүн өзүм коомдук саясий ишмер катары парламентте 5 жыл иштеген, мурунку чакырылышта иштеген адам жаран катары, Кыргызстандын жараны катары бүгүнкү күндө биздин башкарууду парламенттик башкаруу эмес, реалдуу жашоодо президенттик парламенттик башкарууда жашап атабыз деген реалдуу ачуу чындыкты айтсам болот да. Себеби бул коомчулукта деле буну жокко чыгарышпайт го дейм. Себеби эмне үчүн биз парламенттик башкаруу боло албай, президенттик парламенттик башкаруу деген наам атка конуп калдык. Жашоодун өзүндө, жашоодун агы менен баратып эле. Анткени чыныгы парламенттик башкаруу болуш үчүн ошо парламенттин ичиндеги депутаттардын же болбосо парламентарийлердин составына жараша болот. Ошол парламенттин составы толук кандуу өзүнүн
чыныгы саясатчы, чыныгы депутаттык талапка, депутаттын регламентиндеги депутаттын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша билим деңгээли, тажрыйбасы, жөндөмү, элдин арасында кадыр баркы, элдин жашоо шарты боюнча ошолордун өздөрүнүн көтөрүп чыккан маселелери, элдин өкүлчүлүк милдетин аткарылышы, мыйзам чыгаруудагы алардын орду, парламенттеги активдүүлүктөрү жогорку деңгээлде болгон болсо, анда парламенттик башкаруу, чыныгы парламенттик башкаруу болуп туруп, конституциянын негизинде мамлекеттин башкаруу системасына парламент биринчи орунга чыкмак да. Анан парламенттин составы алсыз болуп, өзүнүн конституциялык укугуну толук пайдалана албастан, өздөрүнүн укуктарыны президенттикке өткөрүп, ошолорго ыктап, өздөрү эркин өзүнүн позициясы менен ар кандай мамлекеттик маселелерди чечүүдө чечкиндүүлүктөрүн көрсөтө албаса, анда автоматтык түрдө президенттин көрсөтмөсүнө баш ийгенге мажбур болуп калат да. Ошондуктан мына 3 жылдык мөөнөттө бүгүнкү 6-чакырылыштагы парламенттин составы өздөрүнүн алсыздыгыны, анан жөндөмсүздүгүнү, көпчүлүк маселеде бир 30%ке жакын гана, биздин байкообузда 30%ке жакын гана бир жөндөмдүү, анан өзүнүн позициясын ачык айта алган, өзүнүн ою менен өзү пикирине билгизе алган, коомчулукка ачык кайрыла турган, анан элдин мүдөөсүн аткарганга жөндөмдүү гана депутаттарды көрүп атабыз дагы. Негизинен 70%тен көбү булар өзүнүн көлөкөсүнөн коркуп, анан үнүн да чыгарбастан, артынан чочулагандай мазмунда өзүнүн милдетин, конституциялык милдетин аткара албай келгендигин биз бул факты көрүп келдик. Анан эми акыркы мезгилде гана, мына ушул акыркы жарым жылдыкта президенттерибиздин шайлоодон кийин, бийлик алмашкандан кийин, жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков келгенден кийин, ал киши эми ушундай бир калыстыкты, бийлик будактарынын арасында калыстыкты орнотконго аракет жасап атат. Ошондуктан ар ким өзүнүн аткаруу бийлиги, парламент, президенттик башкаруу, дагы башка сот бийлиги, анан массалык маалымат каражаттары 5 бутактагы бийликтер ар ким өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн багытында мамлекеттик башкаруу системасында салымын кошсун деген максатта биринчи эле баштаганда Коопсуздук кеңешинде ар бирине өзүнө эркиндикти чексиз берип койду да. Ошондуктан ошондон кийин, анан кийин кичине жанагы көлөкөсүнөн коркуп, чочулап жүргөн депутаттарыбыз кичине колу путу бошоп, эркиндикке карап, анан мурдагы чочулаган тушоодон кичине бошонгондой үндөрү чыгып баштагандыгын бул реалдуу жашоодо көрүп келатабыз. Себеби мына эми акыркы бир эле факты ал дагы жарылып кетпесе, ал маселеде айтылбай калса керектир эле. Биздин көп депутаттарыбыздын үнүнүн чыкканыга ушул акыркы мезгилдеги жана тесттеги жарылуу себепчи болуп берди да. Ошону менен гана кичине парламенттин үнү чыга баштады. Эмне үчүн парламенттеги составы мен өзүнүн конституциялык укугун пайдалана албайт деп айтып атам. Ал жерде жаман адамдар жок эмес, бардыгы өзүнүн коомдо өзүнүн орду бар адамдар, бардыгы кайсы бир деңгээлде элге кызмат кылып жүргөн, элге пайдасы тийип жүргөн, жөнөкөй эле бир көчөдөн келип калган адамдар деп мен айткандан таптакыр алысмын. Партиялык тизме менен келип калган парламенттин составы, бирок эң өкүнүчтүүсү бизде саясат менен бизнестин аралашып кеткендигинде болуп калды да. Себеби саясатчы саясаттыгын жасаш керек, бизнесмен бизнесин жасаш керек да. Биздин парламенттин составы акыркы өзүңөргө белгилүү 10 жылдын бер жагында көпчүлүгү бизнесмендер болуп калат. А бизнесмендер саясатта тиешелүү ачуу чындыктарды айта албайт, элдин маселесин көтөрүп чыга албайт. Себеби башкача, алардын көз карашы башкача. Надира, сөзүңүзгө аралжайып, сиз жогоруда айтып атасыз, мынакей бизге көбүнчө эле бизнесмендер биздин саясатка келип жатат. Ошол эле бизнесмендер биздин кадр маселеси жагына дагы келишип калган учурлар болгон жокпу? Анткени коомчулукта ушул да пикир айтылып атат. Ошол жумушка жөндөмү барбы, жокпу? Кесипкөйлүгү барбы, жокпу? Анын акчасы болсо эле ошол кызматка келип отуруп калып атат деген ойлор айтылып жатат. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Эми Үмүт айым, айткан сөзүңүздө калет жок. Бул деген реалдуу жашоодо чындык.
муну элдин бардыгы эле бир эле менин жекече пикирим эмес. Бул коомчулукта биз карапайым элдин арасында жүрөбүз, көпчүлүк менен жолугушабыз, чоң кичик менен аралашып элдин арасында көп жүрөбүз. Бул деген реалдуу чындык. Ошол биздин мына жаңы келген президентибиз конкреттүү түрдө мына эмки 20-жылда буюрса дагы бир жылдан кийин эле шайлоо башталат да, 20-жылда шайлоо болгондо конкреттүү түрдө өзүнүн талабын коюш керек. Бизнесмен бизнесмендигин кылсын, саясатчы өзүнүн саясатын кылсын. Мыйзамды түшүнгөндөр мыйзам жазганга саясатка келсин дегендей бир конкреттүү талапты коюп, экөөнү эки жакка бөлбөсө, анда биз бүгүнкү күндөгүдөй башаламан бир учу түбү жок, анархияга окшогон бир аралаш бир туңгуюктуу нерседе жүрө беребиз да, чыга албастанчы. Ошол бизнесмендердин саясатка аралашып кеткендигинин натыйжасында бүгүнкү күндө биздин ошол мамлекеттик башкаруу системасындагы түрдүү наразычылыктардын пайда болуп аткандыгы бул жөнөкөй эмес. Себеби парламентке ошондой бизнесмендер парламентке келип отуруп калды. Анан кийин тизме парламенттин күчтүү болуп парламенттик башкаруу болуш үчүн жана таттыктуунун таттыктуусу келиш үчүн акча аралашпаса, таттыктуу адамдар өзү элдин алдынан кадыр баркысы бар, элге эмгеги сиңген, кадыры сиңген адамдар акча аралаштырбай туруп, эми шайлоодо уюштуруу иштерине акча кетет. Ал башка маселе. Бирок добушту сатып алууда мага добуш бергин деп алдын ала сүйлөшүүлөр, коркутуп үркүтүүлөр, ушундай карапайым өзүнүн жолун билген чыныгы таза саясатчы коркутуп үркүтпөйт мага добуш бергин депчи. Ал өзүнүн маселесин айтат, элдин ой мүдөөсүн айтат. Ошол коркуткандын бардыгы, үркүткөндүн бардыгы, акчага сатып алгандын баары бизнесмендин аралашканынан болуп атпайбы? Бардык нерсе ошондон чыгып атат. Ошон үчүн бул жерден мен сиздин сөзүңүзгө кыскача конкреттүү түрдө айтканда, ошол бизнесмендер акча деген нерсени аралаштырып берип, ошол акчанын артынан бардык нерсе булганып бүтө турган болду да. Ошол сиз айткан кадр маселеси да булганып атат. Кесипкөйдүн кесипкөйү ар бир тармакка барбай атат. Тепкичтен тепкичке тарбияланып келип туруп, анан кийин мыктынын мыктысы, таттыктуунун таттыктуусу, чыныгы кесипкөй өз ордуну таппай атат. Анан өмүрүндө мамлекеттик кызматта 1 саат иштебеген, өмүрүндө бир 4-5 адамга жетекчи болбогон адамдар түздөн түз эле тизме менен депутат болуп келип туруп, анан анын ордуну бошотуш үчүн же бир кайсы бир кызмат менен камсыз кылып туруп ордуну алыш үчүн ошол эле бизнесмендер чөйрөсүндө айланып жүргөн командадагы бизнесмендер сүйлөшүп туруп түрдүү кызматтарга коюп атат. Өмүрүндө мамлекеттик кызмат иштеген адам министр болуп отуруп калып атат. Ал тармактын эчтекесин билбеген адамдар барып зам министр болуп калат, министр болуп калат, аткаруу бийлигинин түрдүү департаменттерин башкарып калат, комитеттерди башкарып калат. Анан ал өзүнүн тааныштыгы жок, кесипкөй эмес адам өзүнүн деңгээлиндеги адамдарды айланасына чогултат да. Эгерде күчтүү адамдар анын орун басары болуп калса, күчтүү кесипкөй адамдар анын айланасында кызмат иштеп турган болсо, жетекчи өзү эчтекени билбесе, андан кайсыл жумуштун натыйжасын талап кылып алат. Ошон үчүн ошондон улам жетекчилерге кокусунан келип калган, жанагы ошо бизнесмендердин таасири менен, дагы бир ошо тааныштар менен биздики өзүбүздүкү болсун дегендей сөздөр менен кокусунан барып калган, партиялык система менен, жанагы фракциянын чечими менен, көпчүлүк коалицияга кирип калган партиялардын чечими менен кокусунан келип калган кадрлардын айынан биздин мамлекетте аксап атканыбыз ошол. Себеби эгерде бизде кадр маселеси, резервдик кадрлар, мурдагы союздун бир жакшы сапаты бар эле, резерв кадрларды даярдачу, ар бир тармак боюнча тепкич менен кадрлар даярдап аткаруу бийлигинде, анан кийин бышып жетилген адамды ошол резервдин 3төн адам резервде турчу бир министрликке. Ошол үчөөнүн кимиси кыйын болсо, ошонун бирөөсүн алып барып кадрга койчу. Ошол резервдик кадрды бүгүнкү күндөгү мамлекеттик кадр саясатында эң биринчи алдыңкы жүрөгө өткөн маселе катары коюп туруп, кадрларды даярдоону колго алыш керек да.
Андан кийин сурообуз, Надира айым, баарыбызга коомчулукка белгилүү сиз ушул уулуңуздун атынан Мээринбек кайрымдуулук фондун түздүңүз эле. Ошол фонддун карамагында бүгүнкү күндө жалгыз бой аялдарга атайын бир кызмат ордулары менен камсыз кылат деген дагы бизде бир маалымат бар эле. Бул боюнча да жеке пикириңизди билдирип кетсеңиз, анткени көпчүлүк айымдар ушундай бир биздин 50-100 чакты аялдарга өзүнүн бир камкордугун көрсөтөт да, ал жөнүндө эчтерде айтылбай кетет. Ошондой эле сиздин да бул ошол жалгыз бой аялдарга болгон камкордугуңуз жөнүндө азын улак угуп калганыбыз бар. Рахмат. Эми иш кылам деген адам сөзсүз эле мамлекеттик кызматка барып иш кылбайт. Өзүң жүрөгүңдө оту бар, өзүнүн пикири бар, идеясы бар жарандар жекече жүрүшүп эле көп жумуштар жасап жүргөн фактылар толтура биздин Кыргызстанда. Эми айтышпайт да. Мырзалардан канчалары ошол элге жумушчу орундарды түзүп, ишканаларды ачышып, элге жардам берип, кызматтарды жасап жүрөт. Аялдарыбыздан канча коомдук ишмер аялдарыбыз элге кызмат кылып жүрөт. Ошолордун катарында мен деле бекер отурбастан эми жанагы карапайым эл бар эле түшүнө бербейт да. Дагы деле мени депутатта элестете беришет дагы, мурдагыдай эле кайрыла беришет да. Анан аныл жумушту бүтүрүп бериңиз, бул жумушту бүтүрүп бериңиз, мен мынтип кыйналып атам дегендей ушундай арыз муңду аттануулар көп болот мага. Анан телефон чалуулар көп болот. Ошонун улам мен 2016 жылы ушул неме бекер отурбайын деп 16 жылдын акырында, ушул 17 жылдын башында Мээринбек кайрымдуулук фондун түзгөмүн. Мээринбек кайрымдуулук фондун түзгөндүн сиз өзүңүз жакшы билесиз. 2013 жылы баламдын өтүп кеткендигине байланыштуу ошо Кудайдын жолунда, Алланын жолунда соопчулук иштерди жүргүзөйүн деген максат менен кичине болсо дагы бир соопчулук иш колуман келген нерсени жасасам, ошол жасаган иштерим аркылуу балама бир Алла тарабынан соо тийип турар бекен деген ой менен Мээринбек кайрымдуулук фондун түзгөмүн. Мээринбек кайрымдуулук фондубуз биз эми өтө эле бай фонд эмеспиз. Мен эми ошол өзгөчө негизги темам жалгыз бой аялдарга жардам берсем деген максат болгон. Жалгыз бой аялдардын акыбалы эми бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда өтө оор маселе да. Бул эми чоң тема. Ошон үчүн мен ошол теманы тандап алгам. Ал эми бейбечара, жетим жесирге жардамдашуу деген ар бир жаран эле андай жумуштар жасай берет. Жалгыз бой энелерге ар тараптан колдоо көрсөтүү, алардын укугун коргоо, аларга моралдык, материалдык жактан жардам берүү, шарт түзүү боюнча бул мамлекеттик деңгээлде атайын программа кабыл алына турган маселе. Себеби мен буга түрткү болгонун себеби дагы 2016 жылдын жыйынтыгы менен статистикалык маалымат боюнча 23 000 бала төрөлүптүр, мыйзамдуу никелүү төрөлгөн балдар экен да. Анан ошол эле 16 жылы 16 000 бала төрөлүптүр. Бул никесиз, мыйзамсыз төрөлгөн балдар экен да. Эми ошол эки цифраны мен атайын мамлекеттик статистикалык комитеттин Акипреске берген маалыматынын негизинде мен ошону окуп жүрөгүм аябай ооруду да. Ал бул эмне деген 16 000 мыйзамсыз никесиз төрөлдү деген бала деген бул кандай? Демек анда биздин Кыргыздын саны никесиз төрөлгөн балдардын, мыйзамсыз төрөлгөн балдардын эсебинен көбөйүп атабы? Айырмасы аз эле болуп атпайбы? 23 000 ар жакта, 16 000 бер жакта, ортодо 7 000 эле айырма болуп атат. Тиги никелүү мыйзамсыз төрөлгөндөр менен мыйзамдуу төрөлгөндөрдү кууп баратат экен артынанчы. Бул деген 16 000 бала коомдо моралдык, руханий өзүнүн жүрүм турум жашоосундагы укугунан басынтуучулук болуп эсептелет да. Атасынын фамилиясына жазылбай, энесинин фамилиясына жазылып, жалгыз бой эне төрөп алды деген сөз болуп атпайбы? Ал балдардын келечектеги коомдогу орду кандай болот? Айлана чөйрөсүндө чоңойгондо, жора жолдошунун жанында бул маселе өтө оор маселе да. Ошон үчүн биз ушундай темада, бул багытта биз энелерди ушунчалык бардык жүктү моюнга асып койгондук. Жөн эле асып койдук да. Үй бүлөдөгү жоопкерчиликтин бардыгын автоматтык түрдө эле аялдардын мойнуна асылып калып атат да. Бул эми бир эле жылдагы маалымат. Акыркы эгемендүү мамлекеттен алгандан берки 16 000 дебейли, бир 10 000 деп эсептейличи. 10 000 десек 210 жылга эсептегенде эле 160 000, 20 жылга эсептегенде 300 канча миң болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн бул өтө оор маселе. Мен ушундан улам жалгыз бой энелерге жардам берүү багытында теманы тандап алганмын.
Анан аялдар тынбай кайрылышат. Кайрылганда мен эми бизнесмен, чоң бизнесмен болбосом, эми эл аралык уюмдар менен, кайрымдуулук фонддор менен биргелешип иштеп, айрым турмушу начарларга материалдык жардамдарды бердиртип турам. Ана мен ойлонуп көрүп туруп, кандай жардам берсем бул аялдарга, эми суранып келсе чөнтөгүмөн акча чыгат, бере албасам. Андан көрөктүү буларга бир ишкана ачып берейин дагы, ошол жерден пешенетер эмгеги менен иштешип, бала чакасын баксын. Мен ушундай жол менен биринчи кезекте алардын жумуш орду менен камсыз кылып коем. Анан алар материалдык жактан дагы өздөрү ак эмгеги менен иштешип камсыз кылат. Үчүнчүдөн балдарына кем-кетигине өздөрү мүмкүнчүлүк болуп калат деген ой менен анан эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп туруп, анан Ноокат районуна bir 25 орунду 16-жылдын ноябрь айында 25 орунду ишкана ачтык. Анан кийин немеге кайра дагы суранышканынан Ош шаарына дагы сурангандар көп болуп аткандан Ош шаарына 40 орунду ишкана ачып бердим. Жалаң ошо жалгыз бой аялдар иштешет. Асты 5-тен 6-дан балдары бар, көөсү өлүп калгандар бар, таштап кеткендер бар. Анан ошол жалгыз бой энелердин кыздары иштешет, келиндери иштешет. Кыскасы мен ошол аялдарга кичинекей болсо дагы бир өбөлгө болсун деп ишкана ачып бердим. Сөзүңүзгө аралжы, мына сиз жогоруда ошо биздин жанагы никеси төрөлгөн балдар жөнүндө өз пикириңизди билдирип жатасыз. Менимче мунун баардыгы эле биздеги өкмөттөгү же болбосо жеке үй бүлөдөгү каражаттардын жетишсиздигинен келип чыгып атса керек. Бул маселеге дагы бир кошумча орчундуу нерсе биздин кыргыз кыздарынын чет өлкөлүк жарандарга турмушка чыгып, биздин мамлекеттен сыртка чыгып кетип, кээ бирөөсү жакшы жашап жатса, кээ бирлери көп учурда эле кордук көргөн учурлар да байкалып жатат. Ушул биздин сиз дагы кыргыздын патриот кызы катары кыргыз кыздарынын чет жактарга турмушка чыгып кетип жаткандыгы жөнүндө жеке пикириңизди айта кетсеңиз кыскачараак кылып. Эми бул деген кыргыз кыздары менен кыргыз жигиттеринин статистикалык салыштырып келгенде бири-бирине бир кызга бир жигит деле туура келе берет өзү. Себеби негизинен жашоодо улуураак балдар кичүүрөөк кыздарды алышат. Ошондой болуп бири-бири менен сиңишип кете берет. Бул эми жашоонун агымы. Бирок кийинки мезгилдерде ошол материалдык муктаждыктан деген бир теманы мисал кылып алышты да. Бул деле туура эмес. Мен аны деле туура көрбөйм. Мисалы үчүн иштейм деген адам бардык жерде иш кылат. Мисалы мен Россияга, ал жак бул жактарга кетип аткандарды мен айыл жерисинде дагы салыштырып көрөм да. Ошол Россияда жүргөн адамдар кызмат издеп, кыздарын айдап жөнөтүп, балдарын жөнөтүп, семьясы менен кеткендер болот. Ошолор жери иштетилбей калып атат, үлүш жерлери. Үйү каралбай калып атат, огородунда эгин эгилбей калып атат. Анан ошол эле мезгилде Россияга барбай деле ушул жерден өзүнүн үлүш жерин иштетип, мал чарбасын иштетип, огородун иштетип, үй жайын карап, жакшынакай жашап аткандар деле бар да. Анан эми биз кыргыздар дагы бир четинен ушундай бир калкпыз, жаныбызды кыйнагыбыз келбейт да. Жеңилирээк жашоонун эңсеген калкпыз да. Ошо жаныбызды кыйнабай, жамбаштап жайлоодо жатканды жакшы көрөбүз да. Ошо жаныбызды кыйнап. Ошондон улам дагы мисалы үчүн биздин кыздарыбызды ата-энелери ошол талаа түзгө тыйын таап келгин дегенге уруксат берип жөнөтүп коюп өздөрү үйдө отурганы да жакшы эмес. Ошол эле мезгилде эркектер өздөрү үйдө отуруп алып кыздарын жөнөтүп, анан кийин аялдарын жөнөтүп коюшуп өздөрү үйдө отургандары дагы жакшы сапат катары мен көрбөйм да. Мунун баардыгы топтолуп келип туруп, ошол материалдык муктаждыктан улам биз сыртка чыгып иштеп келип атабыз. Материалдык муктаждыктан улам биз кытайларга турмушка чыгып атабыз, түрктөргө турмушка чыгып атабыз, корейский турмушка чыгып атабыз. Мындай фактылар дема өтө чоң тема айта турган болсок, бул баардыгын чогултуп кыскача айтканда биздин кыргыздын идеологиясынын жоктугу. Кыргыздын улуттук каада салтынын, улуттук менталитетинин сакталбай бараткандыгы. Анан кийин биздин ошол жана демократия дегенге жамынып алып туруп,
биздин демократия деген маселе ар бир үй бүлөнүн төшөгүнө чейин, үй бүлөсүнө чейин кирип кеткендигинин натыйжасында. Бала атадан ай тартпай, кыз энеден ай тартпай, кыз бала кырк үйдөн тыюу деген маселелер жок болуп бараткандыгынын натыйжасы. Бунун бардыгы келип биздин ошол 27 жылдык мамлекеттик жашообузда кыргыздын улуттук мамлекеттик улуттук идеологиясынын жоктугу, анан бир багыттагы маданияттуу бир элге үлгү көрсөтө турган тарбиянын жоктугу, элибиздин кандай ошол массалык маалымат каражаттарынан, интернет булактарынан алган маалыматтарына жараша, ошол жерден көргөн таасирлерге жараша өзүнүн көз карашы менен мындай бир цивилизацияга карата багыт алып атабыз деген жаштарыбыздын көз карашынын негизинде ушундай бир чаржайыт жашоодо калып, экинчиден анан кыздарыбыздын дагы ошондой бир өзүбүздүн накта кыргыз кандуу жигиттерге турмушка чыккандан көрөктү ошол акча каражаты мүмкүнчүлүгү бар деген жеңил жашоого, анан бир куру убадаларга азгырылып туруп чет мамлекеттин жарандарына турмушка чыгып аткандыгы бул өкүнүчтүү. Себеби бул кыргыздын менталитетин, кыргыздын канын, таза кандуу кыргыздардын жок болуп кетишине шарт түзүп атат. Ошол эле мезгилде кыздар эле турмушка чыгып аткан жок да, биздин эркек балдарыбыз деле башка улуттарга үйлөнүп атышат. Башка улуттардан ошол окуп Европа, Азия мамлекеттеринде окуп жүрүп, ошол жактардан башка улуттарга үйлөнгөндөрү, баш иштеген кыйын тыңчыкма жаштарыбыздын аргындашып бараткандыгы бул өтө өкүнүчтүү маселе. Ошон үчүн биз бул мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө турган маселе. Качан биз улуттук өзүбүздүн накта идеологиябызды түзмөйүнчө бул маселени жөн эле айтып коюу менен токтото албайбыз. Ошон үчүн ар бир кыздарыбыздын ата-энесине ынсап берсин, ыйман берсин. Ошондуктан ар бир үй бүлө өзүнүн өзү коргоп, өзүн өзү сактап, өзүнүн таза кандуу кыргыз экендигини ар намыс менен ариеттенип, чыныгы бир кыргыздын каада салты менен тарбия бергенге багыт алыш керек. Аны биз бир эле айтып койгон менен маселе чечилип калбайт да. Рахмат, абдан жакшы ой пикир болду. Менимче бул биздин көрүүчүлөрдүн бир терең тамырына жете турган жооп болду деп ойлоп атам. Мындан кийинки сурообуз, сиз ушунчалык депутат болуп иштеп, жогорку кызматтарда иштеген тажрыйбаңыз менен кайра саясат айдыңына келүү иш планыңызда барбы? Ошол жөнүндө коомчулукка бир азын-аулак айтып кетсеңиз. Мен эми өзүмдү саясаттан кеттим деп ойлобойм. Себеби менин өзүм кесибим ошол саясатка байланыштуу. Балалык кесибим информатик, математикмин. Кийин мен жогорку партиялык мектепти бүтүргөнмүн. Анан кийин юридикалык билимди алганмын. Биздин өзүбүздүн Баласагын университетинен. Ошондуктан 3 кесиптин ээси болуп туруп, анан саясаттагы коомдо болуп аткан, мамлекетте болуп аткан ар кандай маселелерге өзүмдү кайдыгер деп эсептебеймин. Кайдыгер деп карабайм. Дагы деле мен жана айтпадымбы, депутат болбосом деле мен өзүм колуман келген өзүмдүн дареметиме жараша элдин кызматын кылып келатам. Саясаттан кетейин деген оюм жок. Алла буйруп насип кылса, Кудайга шүгүр, ден соолугум, алуу күчүм жетишерлик. Эми Кудайдын буйругу биринчиден, экинчиден өзүңдүн ниетиңе жараша Кудай дагы буйруйт. Мен өзүмдүн ой максатым бар. Буйурса өмүр бою элден неме чогулткан тажрыйбамды мына эми азыр акыл калчап, ой калчап, сергектик менен ой жүгүртүп, элдин кызматын кыла турган деңгээлде, анан өмүр бою чогулткан тажрыйбабызды элге чача турган мезгилге келдик да. Буйурса дагы элге көп кызмат кылам деген оюм бар. 20-жылы насип кылса саясатка дагы барам, парламентке дик шайлоодолордо катышам деген азыртадан эле үмүтүм бар. Ошон үчүн мен элдин эч убакта ажырап калган жерим жок. Анткени артымда электоратым бар. Анын үстүнө мен элден карызмын. 2016 жылкы шайлоодо мага 9800 добуш берген электоратым артымда турат. Алар мага добуш берип мандатты берген менен мен партия кирбей калды, мандатты мыйзамдуу түрдө ала албай калдым. Ошондуктан мен элдин алдында карыздакормун. Өмүр бою мен элдин тарбиясын алганмын. Элимден мен ажырагым келбейт. Буйурса саясатта дагы эл менен көп жумуштар жасайбыз деген, чогулобуз деген оюм бар.
Абдан жакшы экен, Надира айым, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар бир адам бир алдына максат коюп жашаса, ал сөз жок аткарылат деген жакшы бир сөз бар. Менимче сиздин дагы тилегиңиз орундалат болуш керек. Мындан арыда бир кызыктуу элге айта турган маектериңиз болсо, биздин студияга кайрылып туруңуз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын вице-спикери, коомдук саясий ишмер, Мейримбек кайрымдуулук фондунун төрайымы Надира Нарматова келип маек коюп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.